Урматтуу коллегалар, биздин бүгүнкү ушул иштеп аткан шайлоодогу кубулуш бизди дайым талашка түртөт да. Улукбек Зулпукарович дагы айласыздан чыгарып аткан маселе да. Бул ал киши өзү аралашкан ушул партиянын списоги кандай түзүлүп атканын, добуш алгандар артта калып калгандарын билген киши катары баарыбыз билебиз да. Ошону арыз жазгандар бири-бирине ант ичкендерди да көрүп атабыз. Бири-бирин менен торп болгондор дагы. Бул бүт айласыздан болуп аткан иш. Булдун себеби бирөө эле. Биз мыйзам чыгарып атабыз. Элге добуш берүү укугун кайтарып бериш керек. Партиялар сунуштаган список бул оптом сатуу деген эле. Списокты съезден бекитет. Списокка бүгүнкү күндө добуш берилип атат. Эгерде кандидатка персонально өзүнө добуш берсе, түз шайланса, ушул маселелердин бардыгы чечилмек. Эл түз шайлайт. Жөнөкөй тил менен айтканда списокты эмес, списоктун ичинде түрдүүсү болуп атат. Татыктуусу, татыктуу эмеси, анан общий шайлап алып, анан кийин азыр биз мындай өтө жаман абалдабыз. Но келаткан биздин мыйзам бар. Эгерде ушуну өткөзсөк, мына Улукбек Зулпукаровичтин сунушу, башка сунуштардын, талаштардын бардыгы чечилмек. Бул түз шайлоо, список эмес, партиянын ичиндеги кандидат шайлоо. Бул түшүнүк азыр көпчүлүгү элдин каалоосу ушул адаматнатыга кайтып келебиз деген элдеги түшүнүктөр дагы ушул талаштар дагы чечилмек да. Улукбек Зулпукаровичтин сунушу дагы бул туура эле туура багытка кетип атат. Айласыз болуп атат да. Бир как-то бир ошол мезгилде кичине жанагы жакалашкандар токтотуп, арыз жазгандарды, бири-бирин кубалашкандарды, бири-бири менен торп кылгандар кичине болсо дагы, бир аз болсо дагы чечилсин деген маселе болуп атат да. Бирок бул дагы жетишсиз да. Бул дагы жетишсиз. Шаардыкы. Согласие жана арыздын негизинде, эгер ал арыз жазбаса, алдында турган болсо, макул добуш ала албады, ал арыз жазбаса аны жылдыра албайт эч ким. Бул жерде дагы жесткий список болуп калган. Будан биз азыр созуп ушулда жашадык, мына 3 даже. 4-нчи, 5-нчи, 6-нчы. Бирок итогто азыр бүгүнкү күндө бул дагы элдин купулуна толгон жок. Буну биз моюнга алышыбыз керек. Рахмат.